Таласта салынып жаткан бул перинаталдык борбор эңириде ара төрөлгөн наристелердин ден соолугуна кам көрүүгө шарт түзөт. Борбор 63 орунга ылайыкталып, заманбап медициналык шарттары менен салынып жатат. Кыргызстан менен Германиянын ортосундагы макулдашуунун негизинде курулган борбор кош бойлуу аялдарга жана патологиясы бар жаңы төрөлгөн ымыркайларга медициналык жардам көрсөтүүчү жогорку технологиялуу мекеме болот. Перинаталдык корпус бизге өтө маанилүү, анткени ара төрөлгөн ымыркайлардын жардам беришинде бизге жакшы шарттар түзүлөт. Биз аларды көп учурларда тяжелый ситуацияларда биз Бишкек шаарына жөнөткөнгө аргасыз болуп жүрөбүз. Ошондуктан бул жерде биздер бардык шарттар түзүлсө, биз ошо ара төрөлгөн балдарды дароо жеринен жардам көрсөткөнгө мүмкүнчүлүктөр да болот. Кээде керөөттөр жетишпей калганда да учурлар болот. Бул перинаталдык корпус курулса, буюрса 63 керөөт кошумча ачылат. Курулуштун сапатына артыкчылык берилген, бардык инженердик технологиялар сакталган. Арматуралардын баарын калың 32-нчи арматураларын салып атабыз, доп арматуралары. Биякта технадзорлор бар, текшерип атат, карап атат. Чет өлкөдөн келген технадзорубуз күндө келет, биякта карайт бизди. Кудай буйрса, бир жуманын ичинде бетонун куябыз. Андан кийин уже бул Б блокко киребиз. Колонналарын эметебиз, кудай буйрса дагы бир-эки айда уже крышасын жаап калабыз деген үмүт мененбиз. Перинаталдык борбордо заманбап медициналык жабдуулар менен акыркы үлгүдөгү операциялык бөлмөлөр, эне жана бала үчүн толук жабдылган реанимация бөлмөлөрү, люкс классындагы палаталары жана башка медициналык кызматтар эске алынган. Заманбап медициналык жайдын курулушу өлкө башчысынын көзөмөлүнө алынган. Учурда элдик курултайдын катчылыгы тарабынан перинаталдык борбордун курулушуна мониторинг жүргүзүлдү. Талас облусунда бизге 85 иш-чара планын көрсөткөн экинчи элдик курултайдын. Ошо 85 иш-чаранын 25-и аткарылганы жөнүндө, 39-у аткарылууда да берип атат. Мына азыр биз турган бул объектте, мисалы бул оорукана. Бул оорукана ошол 84 пункттан турган иш-чара планында кирген. Аткарылууда көрсөтүлгөн. Мына азыр биз келип мониторинг жүргүзүүдө учурунда көрүп атабыз, мына аткарылып атканы жөнүндө күбө болуп атабыз. Бул ошо 25, 26, 27 жылдары бүтүп калышы керек да, ошо иш-чара планы боюнча. Курулушу өткөн жылдын күз айларында башталган Таластагы эне жана баланы коргоо борборунун курулушу азыркы учурда кызуу жүрүп жатат. Бул борбордун курулушу аяктап калса, ара төрөлгөн наристелерге жана энелерге заманбап шарттар менен жардам берүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Бул борбордун курулушу 2026 жылдын күз айларында бүткөрүү пландалган. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Талас шаары.